Ош шаары Борбордук Азия өлкөмү эле эмес, дүйнөдөгү эң байыркы шаарлардын бири болгон. Ал батыш менен чыгыш мамлекеттерин байланыштырган Улуу Жибек жолунун тоомунда жайгашкан. Ош географиялык жактан ээлеген ордуна ылайык ар түрдүү элдердин жана мамлекеттердин соода-экономикалык жана руханий байланышын чыңдап, мына ушул байланыш аркылуу тынымсыз өнүгүп турган шаар болгон. Ош шаарынын мэрі Айтмамат Кадырбаев кызматка келген алгачкы күндөн тарта шаардын экономикалык потенциалын жогорулатуу максатын алдыга коюп, мыйзамдуулук, ачык айкындык, эл менен бирге болуу принцибин бекем тутуп келет. Акыркы 3 жылда Ош шаары жана Ош шаарынын эли үчүн жасалган жумуштардын натыйжасы жемиштүү болуп жаткандыгын төмөндөгү цифралар жана фактылар менен баалоого болот. Өнөр жай тармагында өндүрүлгөн продукциянын көлөмү 2013 жылы 2 миллиард 576,2 миллион сомдон 2016 жылга 3 миллиард 385,5 миллион сомго жетип, дээрлик 3 жылдын ичинде эле 809,3 миллион сомго же 31%га көбөйгөн. Айыл чарбасында өндүрүлгөн продукциянын көлөмү 2013 жылы 660,9 миллион сомду түзсө, 2016 жылдын жыйынтыгы менен 923,9 миллион сомго жетип, 263 миллион сомго же 39,8%га өскөн. Тейлер рыногунун көлөмү 2013 жылы 34,3 миллиард сомдон 2016 жылга 48,2 миллиард сомго жетип, 2013 жылга салыштырганда 14 миллиард сомго же 40,5%га өскөн. Курулуш индустриясынын жалпы көлөмү 2013 жылы 2 миллиард 439,7 миллион сомдон 2016 жылга 4 миллиард 928 миллион сомго жетип, 3 жылдын ичинде эле 2 миллиард 488 миллион сомго, башкача айтканда 2 эсеге өскөн. Жыл ичинде негизги капиталга инвестицияны өздөштүрүүнүн көлөмү 4 миллиард 1,7 миллион сомду түзүп, 2013 жылга салыштырмалуу 2 миллиард 120,1 миллион сомго же 2,1 эсеге өстү. Бул көрсөткүч 2013 жылы 1 миллиард 881,6 миллион сомду түзгөн. Курулуш тармагы үчүн акыркы 3 жыл бурулуш жылдардан болду. Өткөн жылы курулушка республикалык бюджеттен 70 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 86,6 миллион сом акча каражаты жумшалды. 2016 жылга жергиликтүү бюджеттен 28, республикалык бюджеттен 9 курулуш объекти пландаштырылган болсо, анын ичинен 17 объекттин курулушу аяктап пайдаланууга берилди. Калган объекттерде курулуш монтаждоо иштери жүрүп жатат. Жол куруу, оңдоп түзөө иштерине республикалык бюджеттен 20 миллион сом, ал эми жергиликтүү бюджеттен 60 миллион сом акча каражаты каралган. Жалпысынан 88 миллион сом өлчөмүндөгү жумуш аткарылып, 6,17 километр жол капиталдуу оңдоодон өткөрүлдү. Өткөн жылы Курманжаннатка Кичи районунда Исанов көчөсү менен Ленин көчөсүн бириктирген соңку 3 жылдын ичиндеги экинчи көпүрө курулуп, пайдаланууга берилди. Азыркы учурда Шамшиев көчөсү аркылуу Тилеке Баатыр көчөсүнөн Сай бою көчөсүнө өтүүчү 3 көпүрөнүн курулушу башталды. Мындан тышкары 3 көпүрөгө катар ар кандай маданий иш-чаралар үчүн көргөзмө аянтчасынын долбоору даярдалган. Аз убакыттын ичинде курулуш иштери башталат. 3 көпүрөнүн курулушунун айланасында да ири долбоорлор ишке ашууда. Сай бою көчөсү менен Нурматов көчөсүнөн Монуев көчөсүнө чейин тендердик баасы 45,8 миллион сомду түзгөн. Узундугу 2 километр 620 метр болгон вело жолдун курулушу жүрүүдө. Эгерде 2013 жылы шаарда 1,5 километр жаңы жолдор асфальтталса, 2014 жылы 2,5 километр, 2015 жылы 12 километр, ал эми 2016 жылы 6,17 километр жолдор асфальтталып, 2013 жылга салыштырганда 2 эседен 10 эсеге чейин көбөйгөн. Бул жетишкендиктерге бөлүнгөн акча каражаттарын сарамжалдуу жумшоонун негизинде жетишилгендигин белгилөөгө болот. Мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 2016 жылы атайын каражаттарды кошкондо 4 миллиард 5 миллион сомго аткарылып, 2015 жылга салыштырганда 354,5 миллион сомго, ал эми 2013 жылга салыштырганда 1 миллиард 265 миллион сомго же 146%га көбөйгөн. Жергиликтүү бюджетке 2016 жылы салыктык жана салык эмес кирешелер боюнча 845,6 миллион сом өлчөмүндө салык топтоо пландаштырылса, ал 847,4 миллион сомго аткарылган. Бул 2013 жылга салыштырмалуу 187,2 миллион сомго же 28,3%га көп салык жыйналды дегенди билдирет.
Социалдык тармакка келе турган болсок, калкты социалдык жактан коргоо мэриянын ишмердигинин артыкчылык берилген багыты болду. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 377 адамга 1,3 миллион сомдук, мэриянын резервдик фондунун эсебинен 92 адамга 277 миң сомдук материалдык жардам көрсөтүлгөн. Саламаттыкты сактоо тармагында да жакшы жылыштар болду. Бүгүнкү күндө шаар калкына 3 филиалы менен 825 койкалуу шаардык клиникалык оорукана, 11 филиалы менен 1 үй бүлөлүк дарыгерлер борбору, 9 ФАП медициналык кызмат көрсөтөт. Акыркы 3 жылдан бери кенже тейлөөчү медициналык кызматкерлердин коммуналдык төлөмдөр үчүн колдоо көрсөтүлүп келе жатат. Жыл сайын бул багытка жергиликтүү бюджеттен 7 миллион сом бөлүнөт. Медициналык кызмат көрсөтүүнүн сапатын арттыруу максатында номер 4 Ак Тилек Кичи районуна Кытай Эл Республикасынын гранттык каражатынын эсебинен 150 койкалуу жаңы типтеги оорукана комплексинин курулушу башталды. Буйрулса, эмдиги жылы бул оорукана комплекси пайдаланууга берилет. Жалпы Кытай Эл Республикасынан 25 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Ош шаарында коопсуз шаар долбоорунун алкагында бир катар саламаттыкты сактоо мекемелеринде демий өрчүлөрдүн жардамы менен жалпы 80 миң сом акча каражаты жумшалып, видео көзөмөлдөр орнотулган. Номер 1 үй бүлөлүк дарыгерлер тобу, Ош шаардык төрөт үйү, Ош шаардык балдар ооруканасы, Ош шаардык клиникалык ооруканасынын администрациясы, Ош шаардык ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун администрациясы камсыздалган. Ал эми бул багыт Ош шаарындагы айрым мектептерде да уланууда. Учурда 8 орто мектеп, 1 лицей мектеби, ошондой эле Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын административдик имаратына жалпы суммасы 414 500 сомду түзгөн видео көзөмөл орнотулган. Бул иш-аракет камкордук кеңешинин жана ата-энелердин жардамы менен ишке ашууда. Билим берүү багыты боюнча шаарда 71 жалпы билим берүүчү мектеп бар. 62.053 окуучу билим алат жана 3065 мугалим эмгектенет. Мектептердин материалдык окуу методикалык базасын чыңдоонун аракети улантылды. Анын алгачкы жыйынтыгы катары жергиликтүү бюджеттин эсебинен жалпы билим берүүчү мектептер интерактивдүү доскалар менен камсыздалды. Мугалимдерге, мектептердин техникалык кызматкерлерине коммуналдык чыгымдар үчүн акы төлөө практикасы киргизилген. Жалпысынан бул багытка жыл сайын 9,7 миллион сом акча каражаты төлөнүп жатат. Казакстан Республикасынын президенти Нурсултан Назарбаевдин колдоосу менен 2016 жылы жаңы заманбап жетиген мектеп лицейи пайдаланууга берилди. Азыркы учурда Жапалак айылдык аймактык башкармалыгынын ТЭК айылында 275, номер 11 Жибек жол аймактык кеңешинде 275, Дача участкасында да 275 орундуу мектептерден, ал эми номер 2 Достук аймактык кеңешинде 500, номер 5 Кермету аймактык кеңешинде 720 орундуу окуу корпустарынын курулушу жүрүп жатат. Ал эми жакында номер 9 Амир Темур аймактык кеңешинде 625 орундуу мектептердин курулушу башталды. Шаарда бала бакчанын жетишпестигин шаардыктар жакшы билет. Бүгүнкү күндө шаардын балдарынын 44% гана бала бакчага барышат. Эгерде 2010 жылдан бери ала турган болсок, шаарда бир дагы жаңы мектеп же балдар бакчалары курулбаса, 2014 жылдан баштап же Айтылмат Тентибаевич Кадырбаев мэрликке шайлангандан бери бала бакчаларды, мектептерди курууга басым жасап, акыркы 3 жылда, башкача айтканда 740 орундуу бир мектепте, 625 орундуу 6 бала бакчаны курууга жетишти. Андан сырткары 27 спорт жана балдар аянтчалары курулган. Азыркы учурда дагы 2 бала бакчанын курулушу жүрүп жатат. Шаардык чарба жана транспорт тармагында да алгылыктуу иштер жүргүзүлдү. Көп кубаттуу үйлөрдүн жылытуу системаларын оңдоп түзөө иштери колго алынып, мурда жылуулук алуудан баш тарткан 40 көп кубаттуу үйдүн жылуулук системалары оңдолуп, толугу менен жылуулук системасына кошулду. Экономикалык зарылдыкты эске алуу менен энергияны аз талап кылган жана пайдалуу коэффициенти жогору жаңы модулдар орнотулуп, бүгүнкү күндө 78 отказан иштеп жатат. Шаардын калкын жылуулук энергиясы менен толук жана сапаттуу камсыздоо максатында 2014 жылы болгону 45 гана откана болгон болсо, 2016 жылы 78 отканага жетти. 2014 жылдагы отканалардын пайдалуу аракет коэффициенттери 30% түзүп, бир күндө 4 тоннага чейин көмүр отунун сарп кылган болсо, мэрия тарабынан 43 отканада жаңы пайдалуу аракет коэффициенттери 80-85% түзгөн. Суткасына 1 тонна 400 кг көмүр сарптаган отказандарга алмаштырылды.
Шаар көчөлөрүнүн түнкү жарык берүү системасында бурулуш жыл болду. Жыл ичинде 84 километр жолдун чырактары светодиод чырактарына алмаштырылып, 45 километр жол жаңыдан жарыктандырылды. 5 километр жолдун экинчи тарабына түнкү чырактар, 60 башкаруу шиттери орнотулуп, жалпы түнкү жарыктандыруунун электр тармактары 329 километрди түзүп, 155 километр жол жарыктандырылды. Жаңы светодиоддуу чырактарды коюу менен жалпы Ош шаарына берилген лимиттен 91 миллион киловатт электр энергиясы үнөмдөлдү. Буга чейин жылына болгону 6-7 километр эле шаардагы негизги көчөлөр жарыктандырылып келсе, эми калган көчөлөр да жарыктандырылат. Бүгүнкү күндө көп кабаттуу үйлөрдүн королоруна түнкү жарык берүүчү чырактарды орнотуу иштери башталып, жергиликтүү бюджеттен 30 миллион сом акча каражаты каралып жатат. Шаардыктарды таза суу менен камсыз кылуу маселеси чечилип жатат. Бул багытка Азия өнүгүү банкы тарабынан 11 миллион 890 миң АКШ доллары, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы тарабынан 8 миллион 450 миң евро каражаты жумшалды. Азия өнүгүү банкынын каражатына платина суу тосмосуна чейинки суу тазалоочу галерея, селден коргоочу дамба, 4,7 километр, диаметри 1000 мм болгон 3-чү суу түтүгү курулуп, пайдаланууга берилди. Андан сырткары Озгур суу тазалоочу бекетиндеги хлоратордук станциясы жана Достук кичи районундагы көлөмү 6000 метр куб болгон суу кампасы реконструкцияланды. Ал эми Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкынын каражаттарына номер 1, 6, 10, 3, 7 жана 7-чи насостук бекеттер, саркынды сууларды тазалоочу бекеттер реконструкцияланып, заманбап жабдыктар орнотулду. Ошондой эле 5,7 километр магистралдык суу түтүктөрү, 7,7 километр саркынды суу түтүктөрүнүн тармактары курулду. Андан сырткары Туран аймактык кеңешине 2000 даана суу өлчөөчү приборлор орнотулду. Жаз айларында дагы 1600 прибор орнотулат. Учурда таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоордун 10 миллион 450 миң евролук экинчи фазасын аткаруу жүргүзүлүүдө. Жашылдандыруу жана көрктөндүрүү иштерине өзгөчө маани берилип жатат. 2016 жылы шаардын көчөлөрүнө жана парктарына 100 миң даана декоративдүү бадал жана дарак көчөттөрү отургузулду. Шаардын көчөлөрүн көрктөндүрүү жана жашылдандыруу боюнча 53 долбоор аткарылды. Ал эми 2013 жылы 8 долбоор гана ишке ашырылгандыгын эске ала турган болсок, 3 жылдын ичинде аткарылып жаткан долбоорлор 6,6 эсеге көбөйгөндүгүн белгилөөгө болот. Ошондой эле шаардагы отургузулган көчөттөр 2013 жылдагы 7600 түптөн 100 миң түпкө жеткирилип, 13 эсеге көбөйгөн. Өткөн жылы Жеңиш паркы толугу менен кайрадан оңдолуп бүттү. Разаков атындагы паркына оңдоо иштери кызуу жүрүп жатат. Азыркы учурда келерки жылы 100 жылдыгы белгилениши күтүлүп жаткан Токтогул паркын толук реконструкциялоонун аракети башталды. 2014 жылы күнөз каналардын жалпы аянты 1200 квадрат метр болгон болсо, 2016 жылга карата алардын жалпы аянты 4268 квадрат метрге жетип, акыркы 3 жылда эле 3068 квадрат метрге көбөйгөн. Шаардын тазалыгына жетишүү оңойго турган жок, бирок татыктуу кадрларды тандоо, чымырканып таза иштөөнүн жыйынтыгында Ош шаары республикадагы эң таза шаарга айланды. 2013 жылы Ош тазалык муниципалдык ишканасынын абоненттеринин саны 147.914 болсо, бүгүн алардын саны 222.886 жетип, 2013 жылга салыштырганда 1,5 эсеге көбөйдү. Натыйжада соңку 3 жылда эле ишкананын 1 жылдык кирешеси 37,4 миллион сомдон 82,2 миллион сомго өсүп, 2,2 эсеге көбөйдү. Өткөн жылы транспорт тармагы үчүн да бурулуш жыл болду. Шаардын транспорт паркын толуктоо иштери жүргүзүлүп, Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы менен тыгыз иштөөнүн жыйынтыгында өткөн жылдын соңунда 30 даана жаңы автобус алынып келинсе, дагы 23 жаңы троллейбусту алып келүү боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Спортту колдоого жана өнүктүрүүгө байланышкан кадамдар өзүнүн жемишин бере баштады. Акыркы 2 жылдан бери Алай футбол командасы өлкөнүн чемпиондук наамын колдон чыгарбай келе жатат. 2016 жылы спортсмендер дүйнөлүк, эл аралык жана республикалык мелдештерге активдүү катышып, 96 алтын, 88 күмүш жана 116 коло медалдарга ээ болушуп, шаардыктарды кубандырды. Спортту өнүктүрүү үчүн биринчи кезекте шарт түзүү зарыл. Бул багытта Кулатов кичи районунда физкультура жана ден соолукту чыңдоо борборун ачууга жетиштик. Азыркы учурда ФИФАнын колдоосу менен футбол академиясынын курулушу жүрүп жатат.
Маданият тармагы үчүн 2016 жыл өзгөчө жемиштүү болду. Кыргыз Республикасынын президентинин 2016 жылды тарых жана маданият жылы деп жарыялоо жөнүндө жарлыгы менен башталган жылда элибиздин көөнөрбөс маданий мурастарын улантууга, аларды өнүктүрүүгө байланышкан бир катар иш-чаралар өткөрүлдү. 2016 жылдын 19 апрелинен 23 апрелине чейин орус киносунун жумалыгы, 30 апрелде республикалык этно маданий фестивалю, 31 августта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик көз карандасыздыгынын 25 жылдыгы жогорку уюшкандыкта мамлекеттик атрибуттарды даңазалоо, мекенчилдик, ынтымак, достук, биримдик кырдаалында белгиленген ишмерчемдерине ылайык өткөрүлдү. Ошондой эле 4-нөн 7 сентябрга чейин Кырчын жайлоосунда өткөрүлгөн 2 бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна Ош шаары активдүү катышып, 8 номинациянын ичинен 7 номинациясы боюнча байгелүү орундарга жетишип, улуттук тамак-аш номинациясы боюнча гран-прини жеңип алды. Кылымдарды карытып сапарылап, сансыз мезгил аккандай улуу булак, эзелтеден улуу сөздөрдөн курап, кар киме бүткөн сүт ай асыл чырак. Кыргызымдын жүрөгү